Кой жылдызы, жуманын биринчи жарымына коюлган пландар ишке ашпайт. Анткени бул убакытта алардан алда канча маанилүү жумуштар жаралат. Жумушта талаш маселеде жеке оюңузду далилдөө үчүн кылган аракетиңиз колдоо таппайт. Бейшембиде маанилүү маселелер биринин артынан бири чечилип, көңүлүңүз көтөрүлөт. Ишембиде жакшы идеяны ишке ашыруу менен бирге кошумча акча табасыз. Букачар жылдызы. Бул аптада жакындарыңыздын бирин таарынтып алуудан абайлаңыз. Шейшембиде ден соолугуңуздун начарлашынан улам дарыгерге кайрылууга аргасыз болосуз. Чыгармачыл букачарлар үчүн бейшемби ийгиликтүү күн болмокчу. Ишембиде жакын тааналашым деп эсептеп жүргөн таанышыңыздын сизге жасаган мамилеси көңүлүңүздү оорутат. Жекшембиде ар нерсени ойлонуп кыжалат болосуз. Эгиздер жылдызы. Апта башында сапарга чыгууңуз күтүлүүдө. Шейшембиде жалган маалымат угасыз. Андыктан өз көзүңүз менен көрмөйүнчө эч нерсеге ишенбеңиз. Кийин сөз болбойн десеңиз, бейшемби, жума күндөрү жакындарыңызга кеңеш берүүдөн качыңыз. Жекшембини циркке келбетиңизди оңдоого арнайсыз. Бөйөн жылдызы. Бөйөндөр үчүн апта башында түзүлгөн келишимдер, сүйлөшүүлөр жакшы жыйынтык бермекчи. Андыктан чечимди ойлонбой кабыл ала берсеңиз болот. Бейшембиде энергияңыз ашып-ташып, көптөн бери бүтүрө албай келген жумуштарыңыздын бир тобун бүтүрүп кубанасыз. Жума күнү иттен абайлаңыз. Түз үчүн үй бүлөңүз менен маданий иш-чарага барууга ылайыктуу күн жекшемби болуп саналат. Арстан жылдызы. Апта башында колдоого муктаж болгон адамга жардам берүү менен ыраазычылык угасыз. Шаршемби күнү ушак айта коем деп бир пикир келишпестикке кабыласыз. Аптанын экинчи жарымында каржылык тартыштыгына тушугуп, маанайыңыз түшөт. Карыз алууга аргасыз болосуз. Дем алыш күндөрү үйдөгү майда парак жумуштар менен алыштырышасыз. Бийкеш жылдызы. Кайсы иш менен алектенбеңиз, апта бою таарынып алган жакыныңыз санааңыздан чыкпайт. Нервди сактоо үчүн ар бир ойдо аягы жагымдуу жаңылык менен аяктарын эстен чыгарбаңыз. Кыймылсыз мүлктү сатуу же сатып алуу ийгилик менен чечилет. Ишембиде спирт ичимдиктеринен алыс болгонуңуз оң. Жекшембиде жакын таанаа-баштарыңыз менен чер жазасыз. Тараза жылдызы. Бул апта сизге каржылык планда болжогонуңуздай каражат табууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок андан биринчи саламаттыгыңызды жакшылап чыңдап алууну жылдыздар эскертишет. Ошол эле маалда жумушка жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керек. Жума күнү жүрөгүңүзгө жакын адамга жолугуп сыр чечишесиз. Дем алышты үй бүлөңүздүн курчоосунда өткөрөсүз. Чаян жылдызы. Аптада көңүл чөгүүдөн улам алдын ала пландалган иштердин көбүн артка жылдырууга мажбур болосуз. Жумушта сизге карата жасалган бут тосууларды унчукпоо жана ишти так аткаруу менен жеңүү керек. Жуманын аягында жеке жашооңузда чукул бурулуш орун алып, ал арыздашууга алып келиши мүмкүн. Андыктан сак болуңуз. Жаачы жылдызы. Бойдок жаачылардын жеке жашоосунда өзгөрүүлөр болот. Бакытка балкып, жумуштагы милдеттерди эстен чыгарып албоого аракет кылыңыз. Анткени сизде бул аптада карьералык көтөрүлүү кубанычы да бар. Ишемби, жекшемби күндөрү сиз үчүн соода-сатык жана шерене уюштурууга абдан ыңгайлуу күн болуп саналат. Текечер жылдызы. Аптаны жагымдуу кылып өткөрүү бул жолу сизден гана көз каранды. Шейшемби күнү жашооңузда жакшы же жаман жака өзгөртүүчү тандоонун алдында чайналасыз. Техника буюмдарын сатып алууну ишембиге болжоңуз. Соодаңыз оюңуздагыдай болот. Үй бүлөлүк сырлар ачыкка чыгып кетпесин десеңиз, жекшембиде чыр чыгаруудан алыс болуңуз. Суу куяр жылдызы. Бул аптаны эс алууга жана ден соолукту чыңдоого жумшаганыңыз туура. Жакындарыңыз тараптан жагымдуу белек алышыңыз күтүлөт. Жеке жашооңузда олуттуу өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Өз убагында кам көрбөсөңүз, дартыңыз өнөкөткө айланып кетиши ыктымал. Жылдыздар достор менен көңүлдүү эс алууга жума жана ишемби күндөрүн ылайык дешет. Балык жылдызы. Социалдык жана каржылык абалыңызды жакшыртууга ылайыктуу апта. Качандыр бир кезде башкаларга көрсөткөн жардамыңыз үчүн сыйга арзыйсыз. Абайлаңыз, көрө албастык кылып бут тоскондор да чыгат. Бейшембиде капчыгыңызды жукартууга мажбур болосуз. Жекшембиде талыкпай аракет кылсаңыз, көздөгөн максатыңыз ишке ашат.